Эми баары Алладан бирок баарыңыздардан суранып кетем. Энергетика ичпеңиздер. Майлуу тамакты аз жеңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу, кайрымдуу жана мээримдүү кыргыз элим. Сиздерге бүгүн кайрылуубуздун бирден бир себеби болуп жатат. Анткени бүгүн биз мынакей ыйык жума күнү жума намаздан чыгып, Наристе аттуу биздин бир мекендешибизге сапар алган турабыз. Биз буйруса эми ар бир жумада ушундай бир жакшы иш кылууну чечтик. Андыктан биздин каналга катталып, лайктан басып, жок дегенде бир жакшы комментарий омин деп дуа кылып кетиңиздер. Анткени азыр барып көрөбүз. Буйруса эмне оору менен ооруп жатат, кандай болуп жатат. Кыргыз эли бирдиктүү эл, бекем эл, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарган эл. Андыктан бириксек биз баарын жеңебиз. Буйруса жакшы иш кылууга шашылып калалы. Жүрүңүздөр, кеттик анда. Урматтуу мекендештер, мынакей биз Наристе айымдын азыр больницада жаткан адресине келдик. Буйруса азыр ичине кирип, өзүнүн дагы кандай акыбал болуп атканын комментарий алып сиздерге чагылдырып бермекчибиз. Бул жерге бирибизди дагы Аллах таалам алып келбесин. Эми баары Алладан бирок баарыңыздардан суранып кетем. Энергетика ичпеңиздер. Майлуу тамакты аз жеңиздер. Сахарды азайтыңыздар, достор. Москвага иштегенге келгенден кийин ден соолукту да карайлы. Мынакей ушинтип ооруп калуудан ар бирибизди Аллах таалам сактасын. Ал эми ичине кириш үчүн мына ушундай халаттарды кийгизип, бахила бунун баарын киргизип, анан гана киргизеткен. Бул жерге мени экинчи Аллахым алып келбесин. Башкаларды видеого тартпай эле коелучу. Буйруса эч ким оорубасын дейли дагы. Жүрүңүздөр, сиздерге Наристе айымды көргүзөлү. Наристе аттуу биздин мекендешибизге келип отурабыз. Биз азыр өзүңүздөр көрүп тургандай, Наристе биздин бир тууганыбыз диалез оорусуна чалдыгып, бөйрөк оорусуна чалдыгып, азыр аппарат менен гана жашап жатканын көрүп отурасыздар. Кичине болсо да сиздерге бир аз маалымат берип, эмне болгонун жана кандай жардам керек болуп аткандыгы тууралуу өзүнөн да бир сыйра айтып берели. Анан сиздерден чоңдон бир чоң суранычыбыз бар. Ушул биздин эжекебизге жардамыңыздарды аябаңыздар. Эгер сиздер акча которо албаган болсоңуздар, албетте бул видеону башкалар менен бөлүшүп, комментарийге жашасын Наристе деп жазып кетсеңиздер да чоң пайдаңыздарды тийгизген болосуздар. Канча убакыттан бери бул оору менен ооруп жатасыз? Саламатсыңар, кыргыз элим. 2022 жылдын март айынан бери ушул аппарат менен жашайм. Ага чейин бир жыл мурун ушу ковид оорусунан кийин чалдыгып калганбыз. Ошол азыр родственный донорный пересадкага акчага муктаж болуп атабыз. Что еще говорить? Бир күндө азыркы учурда кетип жаткан акча каражаты канча акча кетип жатат? Азырынча ушул именно операция менен донорго эле чогултуп атабыз. Калганы Канча акча керектелип жатат азыр жана кайсыл жерде операция болот? Операция Москва шаарында Шмакова больницасында болот, федеральный. Биз деген целый подготовка өтүп, бирок мен апам туура келбей калганына байланыштуу донорду издеп жатканбыз. Донордун акчасы менен операцияга кошулуп полный $20 000 керек болот. Туугандар, алтындарым, $20 000 азыркы учурда биздин Наристе айымыбызга керектелип жатат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мен ар дайым айтып келем, аз садака көп балени алдын алат. Садака берсеңиздер, сиздерди баледен албетте Аллахым сактайт. Анан айтып кетчү нерсе, туугандар, дагы жакшы, бул жакта Россияда билбейм кандай аппараттарды коюп, кандай кайсыл акчага кылып жаткандыр. Бирок Кыргызстанда мен билем, бир жолу аппаратка түшүш, бир жолу туалетке барыш 6000 сомду түзөт да. Ошондуктан туугандар, бир нерсе айтып кетейин, мынакей Наристе айымдан да сурап кетейин. Сиз мурда ушундай ооруп жаткан адамдарды көргөндө, сизге деле оюңузга келген эмес да, сиз ушундай акыбалда болуп калышыңызды эч бир мындай сезип туйбасаңыз керек, туурабы? Туура, мен өзүм ооруп калганга чейин эч качан билчү эмесмин мындай оору бар экенин. Убагы менен бөйрөктөрүм баары солуп, анан заарада чыкпай калышына алып барып, күндөн күнгө оорулашып, жүрөккө да күч келип, ошондой осложнение болот экен. Бул аппарат менен көп мындай жашаганга болбойт экен да. Качество жизни как минимум 20 жылга саят экен. Көп баса албайсың, көп эч нерсе кыла албайсың. Кыйын. Буну менен эмнени айтайын дедим, туугандар.
Биз эч кимибиз билбейбиз эртең эмне болуп калышыбызды. Мен билбейм, жада калса эртең эмне болуп калышыбызды. Ошондуктан азыр биздин колу бутубуз бардыгы түгөл кезинде келиңиздер. Ар бир мекендешибизге хотя бы бирден болсо да жумасына бир мекендешибизге жардам берип калууга ар бирибиз кол сунайлы. Барыңыздардан суранып өтөм. Мынакей Нариста айымыбыз дагы өзү дагы бир жолу кыргыз элинен бардык жалпы журттан өзүңүз дагы бир сурап кетиңиз. Урматтуу кыргыз элим, аз эле убакыт калды подготовкадан. Аналисттердин баары тең күчөп, начарлап, кайра өзүнүн акыбалын илип калганча ошол аз убакытта ушунча сумма керектелип атат. Ар бир жардамыңыздарды көрүп атам. Чоң рахмат. Кайдыгер карабай жардам берип атканыңыздарга. Албетте достор, мен анан ар бир ушул биз келип жардам берген, кол сунган, мындай айтканда жардамга муктаж адамдарга ар бирине предложение кылам. Буйруса, Кудай кааласа, Аллах таалам насип эткен болсо, жакшы болуп кетесиз. Иншалла оорубаңыз, дуа кылабыз баарыбыз. Эжекеме айтып кетейин, буйруса сиз жакшы болгондон кийин биздин проектке кошулуп, кийин дагы башкаларга иншалла жардамыңыз тиет буйруса. Ыйлабаңыз. Бул жакта мынакей апасы да келип отурат. Достор, баарыңыздардан жардам күтөбүз. Урматтуу биздин көрөрмандар, буйруса мынакей биз дагы өзүбүздүн жаныбыздан азыр апасына биздин команданын атынан буйруса кичинекей жардамыңызды кылабыз. Ал эми сиздер үчүн болсо, Россияда мекендештер үчүн Сбербанк картасы каралган. Сбербанк картасы Мамытова Наристеге өзүнө таандык плюс 7 932 32 84 876. Ал эми Мбанктан, Кыргызстандан да кол сунам дегендер болсо, Мбанк номери плюс 996 502 45 00 50 номери аркылуу жардамыңыздарды көрсөтсөңүздөр болот. Биз дагы сиздердин көзүңүздөрчө өзүбүздүн камтып келген кичинекей тыйыныбызды Аллахтын ыраазычылыгы үчүн башааты болуп, башында туруп берип коелу. Аллах ыраазы болсун. Мынакей эжеке апасына суналы 10 000 рубль биздин атыбыздан. Кызыңыз сакайып, жакшы болуп кетсин. Буйруса дуа кылабыз. Оорубаңыздар, сиздер дагы ыйлабаңыз. Буйруса баары жакшы болот. Алла разы болсун. Ушинтип кайрымдуулук кылып, бизге дагы кол сунуп, жардам беребиз деген адамдарга чоң рахмат. Алла разы болсун. Бардыгынан кызыбыз эртерээк оорудан сакайып кетсин. Амин. Ошол. Албетте туугандар, амандашканча, көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Биз баарыңыздарды, ар бириңиздерди жакшы көрөбүз.